Ekonomika негизинен эки тармакка бөлүнөт. Микроэкономика жана макроэкономика болуп. Микроэкономика өзүнөн эле сөздөн айтылып турат. Микро деген сөз, силер билгендей эле, бул кичине дегенди түшүндүрөт. Демек, микроэкономика экономиканын кичине тармагын изилдейт. Макроэкономика болсом, өзүңөр деле түшүнүп турасыңар, бул макроэкономика деген, бул макро деген сөз чоңунду түшүндүрөт. Ошон үчүн макроэкономика экономиканын жалпы экономиканы изилдейт. Биз микроэкономиканы айтып кеттик, кичине экономиканы изилдейт дедик. Бул кандай кичине экономика? Мисалы үчүн жеке адам. Бул өзүнчө бир экономика. Үй бүлө керектөөчү катары өзүнчө бир экономика, бир фирма өзүнчө бир экономика, индустрия өзүнчө бир экономика, мамлекет өзүнчө бир экономика. Демек, жогоруда биз айтып кеттик, экономиканы эмне деген суроого изилдегенибизде, экономика бул чектелген ресурстарды оптималдуу түрдө адамга же ошол үй бүлөгө, фирмага же индустрияга же мамлекетке кандай пайда алып келиш керек, кандай колдонушубуз керек ушул чектелген ресурстарды деген суроого жооп издегенде, ар бир адам же үй бүлө же фирма, индустрия өзүнүн чектелген ресурстарын оптималдуу түрдө колдонгонуна аракет кылат. Мисалы ала кетсек, жеке адамдан баштасак, бул жеке адам өзүнүн экономикалык маселелери болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бир студентти алсак, ал студент өзүнүн бюджети бар, ата-энеси жөнөткөн акча болушу мүмкүн. Ал күнүмдүк турмушта мен жол транспортуна канча акча коротом, түшкү тамагыма канча акча коротом, башка иштериме же башка жактарга канча акча коротом деген өзүнүн күнүмдүк бир эсеби жана айдык жана жылдык бир эсеби болушу мүмкүн. Ошону ойлонуп атканда, себеби акчасы чектүү болгондуктан, кандай түрдө мен ошол атам жөнөткөн акчаны бир айга жеткире алам деген эсеби менен жашаш керек. Эгерде студент атасы же ата-энеси жөнөткөн акчаны бир күндө жеп салса, түгөтүп салса, 29 күн анда бул студент ач калышы мүмкүн же көптөгөн проблемалар жашашы мүмкүн. Себеби чектелген ресурстарын ал бир күндө түгөтүп салды. Ар дайым адам же бир үй бүлө болушу мүмкүн, бул ошол колунда болгон ресурстарын, бул жеке студент үчүн чектелген ресурс эмне болушу мүмкүн? Бул колунда болгон акчасы чектелген жана убактысы десек деле болот. Себеби студент убактысын өзүнүн пайдасына кандай колдонушум керек деген суроого дагы жооп издеш керек. Бул китепканага барсамбы же дискотекага барсамбы? Же болбосо сабакка барсамбы же жатаканада калсамбы? Же болбосо акчамы ушул жака колдонсомбу же тигил жака колдонсомбу деген суроону жооп берүү үчүн сөзсүз түрдө экономист катары же экономикалык түрдө ой жүгүртүүсү жана анализдөөсү зарыл. Экинчиси, үй бүлө катары айта кетсек, бир үй бүлөдө бул үй бүлөнүн башы катары бул ошол үй бүлөнүн атасы болушу мүмкүн. Бул атасы үй бүлөнүн бир бюджети болот, чектелген ресурстары бар. Бул үйлөрү болушу мүмкүн, же болбосо мал жандыктары болушу мүмкүн, же болбосо айлык бюджети болушу мүмкүн. Бул үй бүлөнүн башчысы ата ушул бюджетти канчалык деңгээлде сарамжалдуу жана үнөмдүү түрдө колдонуп, өзүбүзгө пайда алып келебиз деген суроого жооп издеши керек. Мисалы үчүн, балдарымдын окуусуна канча акча бөлөм, мен машинамдын ремонтуна канча акча бөлөм, тигил үйдү бүтүрүү үчүн канча акча бөлөм деген экономикалык анализ жасоо керек. Ошонун негизинде колунда болгон ресурстарын оптималдуу түрдө колдонот десек болот. Үчүнчүсүн айта кетсек, бул фирма деп кеттик. Фирма дагы микроэкономиканын бир темасы болуп эсептелет. Себеби фирмалардын негизги максаты, биз кийинки темаларда дагы фирмаларды өткөндө тереңирээк түшүндүрөбүз. Негизги максаты бул максималдуу түрдө пайда алуу. Бирок фирмалар өзүңөр билгендей эле чектелген ресурстарга ээ. Бул фирмалардын капиталы бар, адамдык ресурстары бар, акчасы бар, жана өндүрүшү бар. Бирок ушул өндүрүштөн капиталдын канчалык деңгээлде максимум колдонуп,
пайда алуу керек деген суроого экономика жардам берет. Индустрия дедик, индустрия дегенибиз бул бир сектор болуп эсептелет. Мисалы үчүн текстиль сектору бир индустрия, тамак аш сектору бир өзүнчө бир индустрия. Индустрия деген бул бир канча фирмалардын, окшош продукт чыгарган бир канча фирмалардын бир жерде топтолуп продукт чыгарган bir sektorda biz industriya deymiz. Alardın dağı çektilgen resurslары var. Qanday çektilgen resurslары болушу мүмкүн. Булар колдонгондо, товар чыгаруу үчүн колдонгондо ресурстар керек. Ошол табигый ресурстар болушу мүмкүн, эмгек ресурстары болушу, капиталдык ресурстарды канчалык деңгээлде оптималдуу колдонуш керек деген суроого сөзсүз түрдө экономика жооп берет. Эң акыркысы бул мамлекет. Мамлекет деле mikroekonomikanın bir teması bolup eseptelet. Себеби мамлекеттин дагы өзүнчө bir бюджети бар. Жана бул бюджетти мамлекет сарамжалдуу түрдө кантип колдонуш керек. Эмне үчүн дегенибизде мамлекеттин дагы өзүнүн кирешелери бар, жана чыгашалары бар. Бул кирешелери негизинен салык түрдө бюджетке түшөт. Ал эми чыгашалары бул жол куруу же болбосо айлык майыналарды төлөө, pensiya пособияларды төлөө болуп эсептелет. Ушунун негизинде мамлекеттин эң негизги маселеси кирешени канчалык деңгээлде көбөйтүшүбүз керек жана чыгашаны, мисалы үчүн биз мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрөбүз дегенде көтөрүү керек деген маселе туулганда муну кирешесин кайсыл жактан алабыз? Салыктарды көтөрө алабызбы же сырттан карыз алабызбы? Кандай система менен иштейбиз? Себеби биздин бюджетибиз чектүү болгондуктан бир нерсени жасаш үчүн башка нерседен баш тартышыбыз керек болот. Ушул балансты жасоо үчүн эмне жасашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек деген суроого албетте микроэкономика мамлекетке дагы өзүнчө оптималдуу сунуштарды берип, чечүү жолдорун сунуштайт. Экинчи айтып кеттик макроэкономика деп. Жогоруда айтылгандай эле макроэкономика жалпы экономиканы изилдейт. Бул өлкөлөрдүн экономикасын изилдейт. Мисалы үчүн Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин бир мүчөсү. Бул бир гана Кыргызстан эмес, бунун ичинде Россия, Белоруссия, Армения, Казакстан, Кыргызстан кирген bir çölkömdü izleyt. Ушул экономика, макроэкономика деп эсептесек болот. Же Кыргызстан өлкөсүнүн өзүнчө bir экономикасы бар. Анын дагы макроэкономикалык деңгээлде изилдейбиз. Негизги изилдөнүүчү маселелер бул макроэкономикада. Бул инфляция, жумушсуздук, эл аралык соода, экономикалык өнүгүү, эл аралык соода жана экономикалык кризистер деп айтсак болот. Негизинен бул макроэкономикалык тема болгондуктан эң негизги маселелер өлкөбүздө эмне үчүн баалар өсүп жатат. Жумушсуздукту биз канткенде азайтышыбыз мүмкүн. Биз башка өлкөлөр менен экономикалык интеграцияга киргенибизде кандай бизге пайда алып келет, кандай зыян алып келет. Эл аралык соодадан биз дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонубузда биз үчүн бул зыянбы же пайдабы? Элибиздин, калкыбыздын экономикалык жашоосу канчалык деңгээлде өсөт жана канчалык деңгээлде өспөйт. Дүйнөдө, Европада же Америкада бир финансылык кризис болгондо бунун таасири биздин өлкөбүзгө канчалык деңгээлде тиет. Ушул сыяктуу суроолорду макроэкономика изилдейт жана ушул сыяктуу суроолорго жооп бергенге аракет кылат.